Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир корей салатынын бир түрү болмокчу. Боордон жасалган хи аттуу аябагандай даамдуу салат, пайдалуу салат. Ошондуктан конок келгенде дагы өзүбүзгө дагы жасап турсак аябагандай сонун болот. Видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Эң алгач эле боорду алганда же малды сойгондо жакшылап текшерип алышыбыз керек. Оорубаган малдын таза боору болуш керек. Андан кийин 5-6 саатка муздак сууга салып койсоңуз дагы абдан жакшы болот. Эми боорду ичке тилип алабыз. 1,5-1 сантиметрдей кылып болжол менен муздак сууга салып отко коебуз. Суу кайнап чыгаары менен көбүгүн алып туура 4-5 мүнөттөй кайнатабыз. Андан ашыгыраак убакыт кайнап калса, бооруңуз катуу жана кургак болуп калат. Ошондуктан убагында чыгарып алганга аракет кылыңыз. Ошондо бооруңуз жумшак, ширелүү болуп жакшы бышат. Ал эми боор бышканча башка азыктарды арчып, туурап даярдап алсак болот. Бизге 2-3 даана сабиз керек. Сабизди сүргүчтөн өткөрүп алабыз. 2 даана бадыраңды 4кө бөлүп, узунунан ичке туурап алсак болот. Ошондой эле таттуу калемпирлер керек. Мен жашыл жана кызылынан бир-бирден алдым. Бардыгын ичке туурайбыз. Көк пиязды дагы башка азыктарга окшоштуруп узунунан туурап алсак болот. Ал эми бышкан боорлорду болсо муздак сууга чайкап салып, андан кийин туурайбыз. Бүгүнкү мен алган азыктардан болжол менен 5-6 порция салат чыгат. Кааласаңыз көбөйтүп, кааласаңыз азайтып алсаңыз болот. Бардыгын эми чогултуп алабыз. Сабизди, бадыраңды, калемпирди, көк пиязды, бышкан боорлорду салып, андан кийин көк чөптөрдөн кинза чөбүн кошобуз. Корей салатына көбүнчө кинза чөбү колдонулат. Ошондуктан бул чөптү кошсоңуз абдан даамдуу болот. 2-3 тишче сарымсакты майдалап кошуп, куурулган кунжуттун данектеринен 1,5 чай кашык кошобуз. Бир аз кара мурч, кызыл таттуу калемпир 1 чай кашык жана дагы ачуудагы калемпир кааласаңыз кошсоңуз болот. 1 чай кашык кориандр, соя соусунан 4 аш кашык жана ысыган майды сарымсактын үстүнө куябыз. 70% кычкылдан 1 чай кашык кошобуз. Эгер 9% кычкыл болсо, анда 2 аш кашык кошосуз. Бардыгын жакшылап аралаштырып, аягында салатыбызды туздайбыз. Анткени соя соусу өзү туздуу келет. Ошондуктан тузун текшерип көрүп, эгер жетпесе бир аз туз кошуп койсоңуз болот. Салатыбызды 15-20 мүнөттөй бетин жаап тыныктырып коебуз. Андан кийин бере берсек болот. Достор, мына ушинтип бүгүнкү салатыбыз дагы даяр болду. Эгер сиздерге жакса, лайк басып, комментарий калтырып коюуну унутпаңыздар. Жана сиздер боордон кандай тамактарды жасайсыздар, ал жөнүндө дагы жазып койсоңуз болот. Сөзсүз түрдө бул салатты жасап көрүңүздөр. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.